kızlar. Buna 56 razmer. Buna nemen attım. Buna senin işgalına. Buna dindik. Buna kaysı 46. Sen bu yerine koyup aldığı ana sekinki verirler kızlar. Bunu karşıya koysak. Seninki bu. Sen nemesini salatasın mı? Çıtırkıntıya karşı koyuların yaşırak kıymetlileri salıyorlar. Çıtırkıntıya. Kızlar. Buna o abrajesti karap durup, anan жақшылап тиккеле, ирейip неметейip калган. Айыл жеринде мындай немени чекти ачуу өзүм оюм илгери эле ойлойт элем. Жаш кезимде эле ушу жерде илгери Союз ичинде фабрикалар болгон. Ошолордун баары жоюлуп жок болуп кетпедиби? Анан кийин мен ойлойт элем, ушу колуман келсе, ушу жерге фабрика ачсам, кыздарды ошондой кыздарды иштетсем, себеби мен 9 жашымдан чеберчилик кылчумун да. Апамдан калган чеберчилик, апам элдердин немелерин барын тебетей чапандарынан бери тийип берчү. Анан ойлоп элестетет элем. Ушу жакка деле ачсак болот эле, айылда деле мынантип кыздар мисалы үчүн алыс жакка бара албайт, мүмкүнчүлүгү болбойт да. Кээ бирөө жаш балдарын таштай албайт. Кээ бирөө болсо керек деп анан жүрдүм, бирок эми баягы шартка жараша буга чейин келе албадык. Анан кийин ойлоп, ушу былтыр эле ойлогалы, анан кийин ушу айыл жерине барып эле ачайын эми. Кичинекей немен болсо деле кичинеден баштасам, анан чоңоет да. Эми Бишкекте жакшы эле иштеп атышат, баары Кудайга шүгүр. Балдарым баары ушу семейне баары 6. 4 келиним, 4 неме. 3 келиним, 3 балам дегеним. Баары ушу сектин ишин кылышат. Бардыгы күрөшүп, бири неме онундай компьютерден неме чыгарат, модельдерди чыгарат. Модель чыгарат өзү. Анан ошо анан кесип жөнөтүшөт бизге. Анан ошо мен деле айылга деле барып ачайын балам деп анан кийин ошо үйүм. Бишкекте ачтыңыздар да? Бишкекте ачтым. Балдарыңыз өздөрү бычы өрөт. Кандай өзүңүз үйрөткөнсүз? Эркек баланын демейде мындай бычмачы болгону Аларга өзүм үйрөттүм. Азыр менден жакшы. Моделдери сонун табып өздөрү эле чыгара беришет азыр. Мурун мен өзүм колго кайчы менен кесип, чийип, карандаш менен, азыр компьютер менен чийет. Оңой эле чыгат. Анан кийин компьютерде баягы кагазга чийип коет экен да. Аны төшөп турушуп эле 5-6 рулонду жайып туруп эле 100 пачканы чыгарышат ошентип. Анан немелери бар. Эми азыр жакшы баарын немеге, кулга неметип алышты. Баарын үйрөнүп алышты. Мында үйдө эле отурчумун. Ошо ачылыптыр деген ошо жерге келгем да. жакшы болду да сиздер үчүн. Ооба, жакшы болду. Мисалы үйдө жөнөкөй тыйын таппай отурган. Ооба, үйдө жөнөп отурганыбызда бала чакан карап эле. Анан бул жерге ушундай ачылыптыр деген ошо жерге келгем. Жакшы иштеп атабыз. Окуп үйрөнгөнсүзбү? Жок, ошол жерге келип эми эже өзү үйрөттү. Мен мурун билчү эмесмин. Турмушка байланыштуу ошо багы иш боюнча иш издеп ошол жака көнөк тиккени барганмын. Ал жактан жакшы эле иштеп келдим. Анан бул жакта дагы балдарым караганга убактым болгон жоктуктан бияка келдим да, анан бул жерде иш башталып калган экен өзүбүздүн айылыбызда. Ошака келип эле ошол ишке кирип калдым. Жакшы болду да, бу жерде сиздин жумушуңуз Мага эң жакшысы үйүмө жакын болду. Балдарыма караганга дагы бул жака ишке келип иштегенге дагы ыңгайлуу экен. Ошон үчүн ишке кирдим. Мен ушул жерге неме ачылган күндөн баштап эле келгем ишке. Анда азчылык болчу, 3-4 эле. Анан кийин жан кыздар келди, аларды үйрөттү. Анан жакшы эле болуп атат эми айылда. Кошумча каражат болуп, иш жок эле үйдө эле отурганбыз да, каяка барып эмне кылышыбызды билбей эле. Азыр эми жакшы, бир 20 миңге жакын айлык алабыз. Бандай каалаган малда неметип ушундай ишибиз чийип калды, дем алыш бериң деп бандай сурансак жооп берет. Негизи жеңил эле, просто билиш керек да. Башында кызыгып жүргөн үчүн жеңил үйрөндүм өзүм. Башка цехтерди көрүп жүргөнбүз башында, анан кийин өз ачканга туура келип ошо. Бишкекте цехтерди көрдүңүз дагы ошентип чоңойтуу жагдайы аракет. Ооба, негизи ал жакта ачканбыз да. Ал жакта чоңоюп жакшы иштегенден кийин бул жакта айылда кичине жардам болсун деп, айылдагы жумушчулар пайда болсун деп, жумуш местолор. Ошого ачылды. Ал жакта иштериңиз кандай кетет? Жакшы эле азыр эле.
ошол. Боюнча талап эмне болду? Талап эмне болду? Ну, биз профилибиз өзү узкий профиль болгон жакшы го дейм өзү негизи. Бир нерселер тигебиз, спортивный костюмдар. Өзү ошого клиенттерибиз бар, постоянно ошого жөнөтүп турабыз. И постоянно бир модель тигебиз да. Тиги цехте көрүп келдик эже. Ошол жактан тигилди, андан кийин даяр болгондорду бул жака алып келип, упаковка кылат экенсиздер да, мисалы көрсөтсөңүз. Мынау ошо мынау эми даяр мисалы үчүн мындай даяр костюмдар мына. Шыны. Анан ушуларды биз мындай пакеттерге салып, упаковка кылып, мындай кылып бүктөп, упаковка кылып жөнөтөбүз. Мында балдар кылат. Балдар бар атайын упаковка кылган. Анан мынтип бүктөп упаковка кылабыз дагы, мынтип байлап төрттөн ар бир немеде 4 размер. Мисалы үчүн 50дөн баштап немеден 44дөн баштап 50ге чейин, анан кийин 48ден баштап 54гө чейин, 56га чейин эми ар кандай великандар бар. Размери стандарт боюнча. Стандарт боюнча да ооба. Башемер деп коет, анан кийин средний баягында молодежка деп коет, ушундай немесине жараша да. Анан кийин детский, подростковый ушундай размерине карап туруп, анан кийин баягы жаш өлчөмүнө карап туруп, ошо ар түрдүү размерлерди чыгарабыз да. Эже сапаты жөнүндө дагы мындай карап көрсөк, материалдар таза экен да, каяктан аласыздар ошондо айтып кетсең. Бул материалдар булар Турциядан келет, өзү заказ мененчи эми алып келишет да. Мурун алып келип атканбыз, азыр неме складтан эле алабыз, азыр аябай көп алып келип складтарда сатып калышты. Складтан Турциядан келет, өзү манжеттеринен бери Турциядан келет. Ушуда булар да турецк. Негизи дүйнөлүк рынокто деле Кыргызстанда жасалган деген товарларга өзгөчө басым болуп жаткандыгы жөнүндө экономисттер баса белгилеп кетишүүдө. Мен кармап турган бул спорттук костюм чындыгында сапаты да эң сонун. Биз көбүнчө Туркиядан жасалган өндүрүшкө кызыгабыз да, Туркияда өндүрүлүп келген нерсе депчи, бирок мына ушундай нерселер деле Кыргызстанда өндүрүлөт. Ал тургай бул Жалал Абадта өндүрүлгөндү дагы жагымдуу жагдай. Эгерде ушу спорттук костюмду эже жогоруда эже айтып өтүп кетти, 1200дүн тегерегинде айланат деп, бирок мына ушундай эле костюмдар биздин базарларда 3000ден жогору турганын айтсак болот да. Биздин ушул Сары Булак айылында ушул цех эжем, Имияхан эжем цех ачкан, 8 орундук жумуш ордун, ушул 8 үй бүлөнү ушул айлык маяна менен ушул үй бүлөсүн багып турат. Бул ушул маселе боюнча ушул орундуктарын чоңойтуп дагы иш орундуктарды көбөйтсө деген ойдобуз. Ушул рахмат, ушул ыраазы болобуз биз айылда ушул жетишкендиги үчүн. Биз алкыш жарыялаганбыз. Бизге дагы мындан башка дагы сүт өндүрүү боюнча иш орундуктарды дагы цехтерди чоңойтуп, айылга дагы жумуш ордун көбөйтүп, айылдагы келиндерге, жаш келиндерге жумуш жок болуп атат. Мына ошондой дагы жумуш орундуктар көбөйтсө жакшы болмок. Bir jumada 100 paçka, 100'dü 4'gө көйсөк, мисалы үчүн bir paçkada 4 размер болот да. 100'dü 4'gө көйсөк 400 уштукпу? Bir жума эмес 10 күндө дейин, 10 күндө тигишет. 400 уштук тигишет. Мен ушундай жаш кезимде кыялданчу элем деп, анан ушул ишти мурдараак кылсам болмок экен деп ой келебиз. Аябай азыр неметем, аябай кеч баштап, мурун эле кылсам, мына кыздар тим эле сонун тие турбай, жумушчулар аябай мурун эле мисалы үчүн бир 10 жыл мурун баштасак, азыр фабрика болуп калмак деп ой кетет да. Анан кыздар дагы эже жакшы эле болбоду, эми дагы чоңойтсак жакшы эле дешип, кызыгышып, үйрөнгөнү да келип атышат, үйрөнүшөт. Анан бир эле бул жерден эмес, бул айланадан эмес. Угуп биринен бири угуп ашып, мына Көк Жаңак шаарынан келип 3 кыз келип үйрөнүп атышат. Кыргызстанда бүгүнкү күндөгү башкы көйгөйлөрдүн бири жумушсуздук маселеси. Бизди кубандырган жагдай мына ушундай элеч жеринде дагы активдүү аялдар өздөрүнчө чыгып чакан цехтерди ачып жаткандыгы.
Чакан сектин ачуунун жакшы жагы бул жердеги жеке жашоочулар үчүн дагы өздөрүнүн пайдасын алып келүүдө. Анткени бала чакадан чыга албай калган аялдар мына ушул жерге келип жумуштап, андан калса үй бүлөсүн багууга да каржы таап жаткан мезгилдери. Биздин каармандын айтымына караганда мына ушул турган чакан секти кеңейтүү, ушул жерде отурган кыздардын катарын арбытуу чоң үмүтү бар. Аны келечек көрсөтөт.